Salam dostlar, bu videoda biz sizler menen çoğu Honda Civic avto машинасын карап көрөбүз. Бұл videoda ар дайымкыдай эле Honda Civic'tin минус плюс жактарын айтып бөлүшөмүн жана кыскача толук тарыхын мүнөздөмөсүн дагы айта кетемин. Ошол себептүү видео пайдалуу болот. Лайк басып подписка болуңуз. Анда эмесе кеттик. Honda Civic 1995 жылдан 2000 жылдарга чейин иштелип чыгарылган. Бул машиналар Улуу Британияда, Жапон өлкөсүндө, Америка жана бир канча өлкөлөрдө чогулдурулуп иштелип чыгарылган. Классынын аталышы компактный машина, тип кузову болсо купе, хэтчбек, седан, лифтбек, универсал кузовторунда иштелип чыгарылган. Алдыңкы дөңгөлөктөрү тарта турган болуп, жана дагы болсо 4 дөңгөлөгү тарта турган болуп иштелип чыгарылган. 5 ступенден турган механика коробкалары менен иштелип чыгарылган. 4 ступенден турган автомат коробкалары менен иштелип чыгарылган машина. Бул машиналардын узундуктары 4 метр 178 сантиметрден 4 метр 448 сантиметрге чейин болгон. Генендиги болсо 1 метр 700 сантиметр болуп иштелип чыгарылган. Бою болсо 1 метр 389 сантиметр болуп иштелип чыгарылган. Бул машиналардын салмагы 980 килограммдан 1 тонна 150 килограммга чейин болгон. Бул машина Opel, Astra, Toyota Corolla, GT, Volkswagen Golf, V3, Mazda, Familia сыяктуу болуп иштелип чыгарылган. 91-жылы бул машиналар Жапон өлкөсүндө эң мыкты машиналардын катарына кирген. Машина буга чейинки поколенияларына салыштырмалуу более кененирээк болуп, мыкты комфорттор менен иштелип чыгарылган. Жана дагы болсо көрүнүшү жагынан дагы мыкты кылып иштеп чыгарышкан. Шумализациялары дагы жакшы. Сырттан үндөр угулбайт. Машинанын объемдору 1.6 объемдон болуп иштелип чыгарылган. Алардын күчү 106 аттын күчүнөн 127 аттын күчүнө барабар болгон. Европа аймагында болсо 1.4-1.5 литрден болуп иштелип чыгарылган. Алардын күчтөрү 90 аттын күчүнөн 114 аттын күчүнө барабар болгон. Айдоочунун олтургучун өйдө ылдый кыла турган системалар менен иштелип чыгарылган. Жана дагы болсо климат контролдору менен, абаны тазалай турган фильтрлери менен, кондиционерлери менен иштелип чыгарылган машина. Машина алды жактарында, каптал жактарында подушка безопасностьтары менен иштелип чыгарылган. Машинанын безопасность жагы орто деңгээлде болуп иштелип чыгарылган. Бул машина мыкты деңгээлде жасалгаланып, более прочный болуп иштелип чыгарылууда бүгүнкү күнгө чейин. Албетте бул 6-чы поколениясы. Бүгүнкү күндө 9-чу поколениясына чейин бар. Мына ушундай кыскача толук мүнөздөмөсү жана тарыхы болду. Эми болсо минус плюс жактарын айтып бөлүшүп кетейин. Плюс жактарынан айта турган болсом, машина жакшы машина, бензинди аз жейт, бекем машина, узак жолго чыкканда өзүнүн мыкты деңгээлде көрсөтөт. Шаар ичи үчүн дагы жакшы машина. Жана бат сатыла турган машина. Машина резвый, динамичный, тормоздору мыкты иштейт. Ходовой жактары дагы бекем, мыкты. Машина бүгүнкү күндө легенда болуп калды. Машинанын көрүнүшү жагы дагы, салон жактары дагы мыкты көрүнөт, мыкты комфорттор менен, керектүү комфорттор менен иштелип чыгарылган машина. Мотор, коробка передачалары дагы жакшы, бат-бат бузула бербейт. Машина спортивный машина, көрүнүшү жагы дагы, жүргөнү турганы дагы. Бул машиналарга 25-20 жылдын тегереги болуп калды. Ошентсе дагы бул машиналар бүгүнкү күндө мода десек болот. Машинанын ичи жагы дагы кенен, багажник жактары дагы кенен, удобный, надежный машина. Машина өзүнчө эле жөндөн жөн эле бузулуп өнөрүнү көрсөтпөйт.
чыныгы Japon качествосы. Бир сөз менен айтканда, бул машинаны минип жүргөн кезиңизде сизди көчөдө калтырбайт. Japon туугандар, немец туугандар машинаны иштеп чыгарардан алдын эптеп септеп эле машина кылып чыгарайлы, акча табайлы, эптеп эле чыгарып кое берейличи дебестен, наоборот, өздөрүнү кыйын, мыкты эл экенин ушул машиналар аркылуу далилдеп чыгарышкан. Машина выносливый, комфортный, надежный, мыкты машина. Безопасность жагы дагы жакшы, ремонт кылган учурда дагы оңой, жөнөкөй машина. Жапон туугандар жер титирөө үчүн бир эле үйлөрдү эле эмес, машиналарды кантип мыкты кылып чыгарууну дагы билген эл. Мына ошол себептүү бул машиналар мыкты машина, сатып алып минсеңиз болот. Бирок кандай болсо дагы ар бир нерсенин минус жактары дагы бар. Жада калса ракеталардын дагы. Ракеталар бүгүнкү күндө асманга жетип жетпей деле жарылып кетип жатат. Минус жактарынан айта турган болсок, машинага 20-25 жылдын тегереги болгондуктан ар кандай майда чүйдө проблемалары болот. Рулевой рейкасы дагы кымбат. Рулевой рейкасы эле эмес, көпчүлүк запчастары кымбат. Кээ бирки запчастарын заказ менен аласыз. Ремонту кымбат дебей эле коеюн. Азыркы күндө ар бир эле машинанын ремонту кымбат болуп калды. Бирок кантсе дагы Жапон машиналардын ремонту кымбатыраак болот. Башка машиналарга салыштырмалуу. Бүгүнкү күндө бул Honda Civic 6-поколениясын жакшы абалдагысын табыш дагы кыйыныраак. Жаманын тапсам эмне болот, ремонт кылып алам десеңиз, көпчүлүк жерлерин ремонт кылганга туура келет. Мына ошол учурда жаңырагын эле сатып албапмын дагы деп ойлоп калышыңыз мүмкүн. Машина жерге жапысыраак, машина өзүнө жарашыктуу, өзүнүн жашына жарашыктуу комфортторго бай. Бирок азыркы машиналарга салыштырмалуу комфорттору аз десек болот. Бирок бул машинаны жакшы көргөн адамдар үчүн минус жактары жок. Жаман көргөн адамдар үчүн ар дайым минус жактар сөзсүз табылат. Бир эле Honda Civic'те эмес, ар бир эле машинада ошондой. Мен болсо сиздер үчүн Honda Civic'ти жакшы көргөндүктөн же жаман көргөндүктөн тартып жаткан жерим жок. Сиздерге пайда болуш үчүн баардык жагын изилдеп, тактап, айтканга аракет кылып видео чыгарып жатам. Ошол себептүү видео пайдалуу болду деп ойлойм. Лайк басып, подписка болуңуз. Коңгурону басып коюңуз. Алдыдагы мыкты видеолорду күтүңүз. Тааныштарыңызга дагы жөнөтүп, каналымды колдоп коюңуз. Кыргыз авто машина YouTube каналы ар дайым сиздер менен, сиздер үчүн мыкты деңгээлде машиналар тууралуу туура информацияларды бергенге толугу менен аракет кылган канал. Саламатта туруңуз.